Касым-Жомарт Токаев Түштүк Кореянын президентинин өлкөгө жасаган мамлекеттик сапарын тарыхый окуя деп атады. Бүгүн Акордада мамлекет башчы менен Юн Сок Йол чакан жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди кеңейтилген стратегиялык өнөктөштүктүн деңгээлине көтөрүү ниетин ырасташты. Учурда Корея менен өлкөнүн ортосундагы сооданын көлөмү 6 миллиард долларга жетти. Күн чыгыш өлкөсү Казакстандын 5 ири инвесторунун биринин категориясына кирди. Былтырға дейін осы елден тартылған инвестиция көлемі 9,6 миллиард долларға жетті. Өткөн жылга чейин аталган мамлекеттен келген инвестициянын көлөмү 9,6 миллиард долларга жетти. Бул көрсөткүчтү жогорулатууга эки тарап тең кызыктар. Казакстанда кореялык капиталдын катышуусунда 700дөн ашык компания иштейт. Мисалы Samsung, Hyundai, Kia, Lotte, Dosan, POSCO сыяктуу алып корпорацияларды айтсак болот. Алар республикада ийгиликтүү иштеп жатат. Биз президент Юн Сок Йол мырза менен ар тараптуу кызматташтыкты чыңдоого макулдаштык. Тактап айтканда инфраструктура, өндүрүш, каржы, энергетика, экология, автоунаа жана аэрокосмостук өнөр жай, IT, санариптештирүү жана башка тармактарга артыкчылык бердик. Цифрландыруу және басқа да салаларға басымдық беріп отырмыз. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө сейрек кездешүүчү металлдарды биргелешип изилдөө жана өндүрүү маселеси да талкууланды. Касым-Жомарт Токаев Казакстандын рыногуна кирүүнү каалаган кореялык компанияларга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө даяр экенин белгиледи. Анын айтымында муну ишке ашыруунун конкреттүү жолдору бар. Өкмөттөр аралык комиссия, ишкерлер кеңеши менен бизнес коомчулуктун ортосунда жумушчу топ түзүлдү. Бул түзүмдөр эки тараптуу экономикалык байланыштарды чыңдоого чоң салым кошот. 한국과 카자흐스탄이 전략적 동반자 Казакстандын президенти менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелери орногондон бери тез өнүгүп келе жаткан кызматташуу маселелерин кеңири талкууладык. Ошол эле учурда биз Казакстан менен Кореянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктүн натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча макулдаштык. Бүгүнкү иш сапарын алганда биз электр энергиясы, маанилүү минералдарды жеткирүү жаатында бир катар макулдашууларга жетиштик. Тараптар илим жана билим берүү тарамагында да кызматташтыкты өнүктүрүшөт. Маселен, Түркистанда Кореянын Усунг университетинин филиалын ачуу пландалууда. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жалпысынан 11 документке кол коюлду. Мындан тышкары тараптар Борбор Азия бештиги менен Кореянын ортосундагы диалогду мындан ары өнүктүрүү боюнча макулдашты. Ошондой эле Казакстан Корея Республикасынын K-Silk Road концепциясын жана Корей тараптын мындай форматтагы биринчи саммити келерки жылы Сеулда өткөрүү сунушун колдойт.